Assalamu alaikum, Машина Кеч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Ош шаарында Жапылагын базарындабыз. 28 январь 2024 жыл, аптагүнгө жекшембе. Nexia, Lanos, Avanta'ларды ушундай аракет кылабыз сиздерге тартуулап көрсөткөнү, баасы такталган муналарды алып кетти. Nexia 2-ден баштайлы. 2009 1.5 250 миң сом. Комплектация кандай болду экен? Электропакет бар, гидравлика барбы? Алейкум ассалам, кандай? Кондиционер жок экен. Багажныйда мынандай мини спойлер. Отурар. Ушундай Nexia. Жақта Авантаны көріп отырмын, шыны көрсетіп қойылы. Аванта сілерден бі? Жоқ, 1998, Аванта 2. Басы жазылып апты, есім байланыш номерін көрсетіп қойдым. Қызыққандар телефон чалып, сұрап біле боласыздар. 1997 жылы шығарылған Lanos 1 150 миң бе, 160 миң бе, шундай болмақ lazım, ошында алып жазылып тұрады. Nexia 1 кондиционері бар, бирок үзүп коюп тур мынакей. Бул жака кошула турган, радиаторго кошула турган патрубкасы жок. Гидравлика бар, 1.6 2006 1.6 180 миң сом. Электропакет өзү максималдуу комплектацияда. Nexia 1 2006 1.5 170 миң сом. Дөңгөлөктөр кышкы. Комплектацияга кайрылсак, жөнөкөйбү? Же гидравлика барбы? Гидравлика бар экен. Nexia 1 2006 1.6 200 миң сом. Да. Так, кондиционер жок, айнектер жөнөкөй. Айланмада. Так, мына жерде Lanos. Украина 2006 1.5 240 миң сом. Кондиционер бар, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, гидравлика дагы болуш керек. Böyle Antep Avanta. Daha bir Avanta 2. Ne basın жазышпай şu Avanta satkanlar. Sizden be? Kançada otası? Açı. Açalım eкен mi o? Bu sekreti var hoca. Противоугонный система кен. Dayar. Kançada otası? 200 kança ming dediniz? 200 ne? 200 ming сом deydi. Айтылыш бас. Мына хавалы жакшы, Nexia 1 турат. Комплектациясы жакшы. Максималдуу экен. Туманниктер бар. Мына уже кондиционери, патрубкалар бар. Гурдун бачогу 1.6. Сатылды экен, а? Маалымат кагазда жок го. Электропакет. Хавалы жакшы экен бирок. Канча экен пулу? Сатылган окшойт бу. Nexia
1 Koreya 1995 15 110 ming so'm. Gidravlika, elektropaket, konditsioner бар. Lanos tumannikteri бар. 2007 15 180 ming so'm. Bunda jönököy окшойт, а? Тек гидравлика барбы? Жоқ, жөнөкөй эле. Жоқ, жөнөкөй эмес. Алдын кайнектери электро көтөргүчтүү экен. Кондиционери бар. Гидравлика жок окшойт, а, бир эле? Гидравлика Жок, калган жагынан жакшы комплектация. Жакшы эле, жөнөкөй эмес. Гидравлика жок дейт. Жақын жерден 6 сотық жер өлкесі сатылады. Кызыл китеби бар. Nexia 1 2006 15 180 ming so'm. 66 488 автоураларга Gidravlika барбы же жок? Барбы? Бар деген. Калган жагынан жөнөкөй. 73 менен 66 488 номеріне салып байлашасыздар. Şöyle. Rusya transit номерінде Nexia 1 2007 15 140 ming so'm 557 32 02 02 номерінде есі. Жөнөкөй екен. Жөнөкөй комплектацияда. Rusya мен ушундай дөңгөлөктөрүн айдап келди, а? Алдын кышкыш екен, бирок арканкылары мындай жайкы болуп турат да. Жол анчалык деле каар эмес окшойт анда. Так, бул жерде дагы бир Avanta 2-ни көрүп атам, ээси отурат, ушунун баасын биргеңде аракет жасайбыз. 1999 16. Assalamu alaikum. Baası kança oldu ken? 850 tutam. 250 ming. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Электро күзгүлөр, кондиционер бар. Багажныйында спойлер. 250 ming. Көрүнүшү абалы да жакшы. Дай көрүнөт. Nexia 1 2007 15 240 ming so'm. Жөнөкөй окшойт, а? Гидравлика барбы? Гидравлика бар. Иши жок машинанын. Калган жагынан жөнөкөй экен, а? Газ барбы? Газы дагы бар, бирок бачок салыш керек. Бачок салыш керек дейт. Калган системасы бар, а, өз орунда. Жакшы. Avanta 1, Hyundai Avanta 1 1995 15 кышкы эки дөңгөлөктө жазып болгон экен. 140 ming so'm ушул. Мынабы? Lanos жаңы алып келиптир. Кыргызстан номери коюптур, а? Кыргызстанда жүрө элек дейт го. Туманниктер бар. 2007 электропакет, гидравлика, кондиционер, анда максималдуу комплектацияда. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, мындай чыканак тирегичи коюлган, корректировка фар 3 режимде. Баасы канча болду? 280 ming so'm. Ушул Lanos. Daha bir Lanos mu acaba? Lanos 2008 15 165 ming so'm. Men эмне үчүн дайыма ушундай комплектацияларын айта кетем, себеби заводдон дагы башталып, өзү негизи комплектациясына жараша арзан кымбат болуп чыгат да. Ошонусуна да маани бериңиздер. Мында электро күзгүлөр бар. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, кондиционери бар. Алдын кайнектери электро көтөрүштө, бул дагы комплектациясы жакшы.
Жоқ, басы көрдіңіздер 165 мың сом. Күзгісі сынған екен. Ол жерде Ланос-тағы. Бұл Корея. TikTok-ы жана YouTube ачал. 2001-15 280 мың сом. Ланос 2 екен, Корея. Кореяда комплектация жақсы болады. Коробка автомат. Электрогүзгү 4 айнектен электро көтөргүчтө. Гидравлика, кондиционер бар. Бұл жерде Nexia 2-ни көрсөтөйүн. 2011-15 160 мың. Гидравлика, электро көтөргүчтөр бар, кондиционери жок экен. Nexia 2-ни. Эми Тико катар жакка өтөрөлү, Тикого чейин ошол лабону көрсөтө кетем. Бирок ал уналарды өзүнчө бөлөк видео кылып чыгарабыз. Ал видеобузду көрүш үчүн YouTube баракчабызга кирип видео пункту басып, ошол көрүп алсаңыздар болот. Анан жогоруда айтып кеткендей эле, TikTok'то да барыз. TikTok'то бөлүп кыска кылып чыгарып турабыз. Ушул эле видеобузду 2-ге 3-кө бөлүп кыска маалымат алам десеңиздер, TikTok'ко кирсеңиздер болот. Машина Кейджи Z деген аталышта. Ушундай 2-ни суранып атышат, көрсөтүп коеюн. 2011-15 электропакет бар, кондиционери жок. Баасы канча болду? 200 боло турган баасы 200 мың сом. 4 дөңгөлөк тең ушундай куюлган жистерде кышкы протекторлары жакшы абалда.